Саламатсызбы кадырлуу телекөрүүчү. Эфирде жума ичинде болуп өткөн окуяларга саресеп салчу апта маалыматтык берүүсү. Аны Абдумалик Базарбаев таныштырам. Бул апта башында өлкөнүн экономикалык негизги тутуму болгон электр энергиясындагы тартыштыкты алдын алуу үчүн алгачкы чектөөлөр киргизилүүдө. Кадамжай райондук РС үйлөрдү кыдырып, ашыкча электр жылыткыч мештерди колдонууга тыюу салган маалыматтар интернет желесине желдей тарады. Анда атайын рейд жүрүп, жарандардын ашыкча электр жылыткыч мештерине пломба басылган. Ошондой эле басылган пломбаны бузгандар үчүн чара колдонулары эскертилген. Улуттук энерго холдинг көз мезгилинде электр жарыксыз калбаш үчүн керектөөчүлөрдү электр энергиясын үнөмдөп, жылуулуктун альтернативдүү булагын жаратылыш газы жана көмүр колдонууга чакырып келүүдө. Жума ортосунда кандуу жолго айланган Бишкек-Ош авто жолунун 661 чакырымында 3 автоунаанын кагылышуусунда болгон жол кырсыгынан 8 жаран көз жумду. Аны менен катар Бишкек-Торгарт унаа жолундагы кырсыктан 3 адам каза тапты. Жол кырсыктан көз жумган 3 жаран Түндүк электр ишканасынын Кемин райондук бөлүмүнүн кызматкерлери болгон. Катталган жол кырсыгындагы өмүрлөрдүн кыйылышы ар бир жарандын жүрөгүн жаралап өттү. Өлкөдө авто кырсыктын курмандыгы болгон өмүрлөрдүн саны кескин өстү. Жыл башынан бери Кыргызстанда 5337 жол кырсыгы катталды. Бул былтыркыдан 29%га көп. Жол кырсыгынан набыт болгондордун саны да былтыркыдан 15%га өскөн. Былтыркы 9 айда бул себептен 509 адам көз жумса, быйыл 587-ге жетти. Бул аптада үгүт өнөктүгүндөгү саясий турмуш жана чечимдер болуп көрбөгөндөй кызыды. Добуш сатып алууга аракет кылган талапкердин өкүлү кармалса, Бош айком Бишкек шаары боюнча номер 26 Ленин округунан парламенттик шайлоого талапкер Камчыбек Жолдошбаевдин каттоосун жокко чыгарып, шайлоодон четтетти. Жыйында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Камчыбек Жолдошбаев шайлоочулардын добушун сатып алганын, ал бул ишти кудасы Мухтарбек Сыдыков аркылуу ишке ашырганын билдирди. Өлкөдөгү эң алдыңкы адамдардын сап башындагы Шаршанбек Абдыкеримов парламенттик шайлоого катышуудан баш тартты. Бул тууралуу өзү кызы Жибек Молдаевага уюштурган кастингинде билдирди. Өлкөнүн парламенттик шайлоосуна туура 7 күн калды. Апта башында электр энергиясындагы тартыштыктын баштапкы чектөөлөрү киргизилди. Айтса, Кадамжа райондук РС үйлөрдү кыдырып, ашыкча электр жылыткыч мештерди колдонууга кескин тыюу салууда. Электр тармагынын кызматкерлери атайын рейд жүргүзүп, жарандардын ашыкча электр жылыткыч мештерине пломба баскан. Жайраланган сүрөттөрдө чектөө иштери 13 ноябрда башталганын көрүүгө болот. Ошондой эле басылган пломбаны бузгандар үчүн чара колдонулары эскертилген. Бул кадамга элдин катмары нараазычылыгын билдирип, сынга алган учурлар көбөйдү. Агуулай Түндүк электр ишканасы 1 фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт, 3 фазалуу абоненттерге 10 киловаттык чек киргизди. Ишкананын басма сөз кызматы мындай кадам алдыдагы кыш мезгилинен ийгиликтүү өтүү жана электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу максатында жасалып жатканы менен түшүндүрүп келүүдө. Белгилей кетсек, эксперттер жыл башынан бери Кыргызстанда электр каатчылыгы болорун эскертип келет. Эң ири электр энергиясын өндүргөн Токтогул КЭСинде быйыл суунун көлөмү жылдагыдан 3 миллиард куб метрге аз. Өлкөнүн электр энергия тармагы катастрофалык абалга кептелгенин буга чейин бийлик башындагылар кулак кагып келген. Апта маалыматтык программасынын коногу Ошмунун физика техника факультетинин деканы, техника илимдеринин кандидаты доцент Зарипбек Айдарбеков агай болмокчу. Саламатсызбы агай, студиябызга куш келипсиз. Дароо эле суроого өтсөм, суу башында туруп электр энергиясындагы ушул мезгилге жетишпестиктин келип чыгуусу эмне себеп? Биринчиден биздин Токтогул суу сактагычыбыз бул ошол көп жылдык жөнгө салуучу суу сактагыч болуп саналат. Себеби ал курулгандан тартып эле суу сактагыч ошол Кыргызстандагы электр энергияны өндүрүү көлөмүн жөнгө салып турат. Мисалы үчүн, кээ бир жылдар кургакчыл болот, кээ бир жылдар суулуу болот. Ошондуктан ошол сууну белгилүү бир деңгээлде сактап, ошол электр энергия менен Кыргызстанды толук камсыздоо үчүн атайын курулган суу сактагыч болуп саналат. Ал эми дагы ошол электр энергиясында жетишпегендин дагы бир себеби бул акыркы мезгилде электр энергияны колдонгон жаңы кардарлар көбөйүп кетти. Мисалы үчүн Ош электр акционердик коому боюнча эле
bir жылда 12,5 мың ошол кардарлар, жаңы кардарлар пайда болду. Андан сырткары электр энергияны биздин жарандарыбыз акыркы мезгилде өтө көп колдонуп жатат. Биринчи өчөттү айтып кетсем, бул мына кондиционерлер. Кондиционерлерди мурда дээрлик колдонбочубуз. Азыркы учурда ошол мамлекеттик ишканалардагы, жеке ишканалар, ошондой эле биздин ошо жарандарыбыз жайкы мезгилде кондиционерлерди көп колдонуп жатат. Бул деген ошол жайындасы биз ошол сууну көп топтоп алчубуз. Ал эми ошо жайында ошол электр энергия жайында дагы көп колдонгонуна байланыштуу ошол сууну топтогонго дагы белгилүү деңгээлде таасирин берип жатат. Ошол эми азыркы электр энергиясында кризистен улам калктын калың катмарына киргизилген чектөөлөр кыш айларынан жарыктуу кылып мындай туруктуу алып чыгып кете алабы? Бул чектөөлөр аргасынан болгон кадам болуп жатат. Себеби азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард 393 миллиард кубометр болуп жатат. Ошондуктан биз ошол чектөөлөргө барып жатабыз. Мисалы үчүн бир күндүк ошол суу сактагычка түшкөн суунун көлөмү 200 миллион куб болуп аткан болсо, ал эми ошол сарпталган суунун көлөмү дээрлик 564 миллион кубометр болуп жатат да. Бул деген ошол суунун ошол суу сактагычка ошол келип түшкөнүнөн чыгымы дээрлик 3 эсе көп болуп атат дегенди билдирет. Ошон үчүн азыркы учурда ошол суунун көлөмүн ошол белгилүү деңгээлде кармоо үчүн биз ушундай кадамга ошо мамлекетибиз барып жатат. Бул деген чектөө деген кандай деген эми? Чектөө деген бул негизинен 3 фазалуу керектөөчүлөрдү, мисалы үчүн электр казандары бар билесиздер. Ошо көпчүлүк биздин калкыбыз ошол үйлөрдү жылытуу үчүн ошо электр казандарын иштетет. Ошол 3 фазалуу электр казандарды ошол азырынча быйылкы жылы ошол токтотуп, анын ордуна ошол көмүрдү жагууну сунуштап жатат. Ошон үчүн алар ошол 3 фазалуу керектөөчүлөрдү чектеп атат. Андан сырткары эми мына бул Кадамжай районундагы болгон чектөөлөр боюнча айтып кетейин кыскача. Бул эми азыр ошо Ош Электро акционердик коому бул боюнча өздөрүнүн официалдуу маалыматын беришти. Ал жерде жазылган бул ошол биз айткан ошо жылытуучу мештерди аларды ошол пломбологону бул ошол негизинен баягы жарандардык эмес. Бул ошол коммерциялык ошол керектөөчүлөрдү. Бул деген ошол дүкөндөр аларды ошол чектеген болуп чектеп атышат да. Бул жерде баягы жарандарыбыздын мештерин, үйлөрүндөгү мештерин мындай чектеген жок. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, мисалы үчүн азыркы учурда ошол чоң шаарлардагы мисалы үчүн мына кафелердин, магазиндердин ушу алдында өтө көптөгөн жарык берүүчү приборлор орнотулуп атат. Булар өтө көп электр энергияны керектеп жатат. Андан сырткары жакшы билесиздер, мына баягы көчөлөрдү жарыктандыруу, мисалы үчүн кээ бир айылдардын ортосундагы жолдор дагы жарыктандырылып жатат. Ошон үчүн жарыктандырууну дагы ошол көчөлөрдү жарыктандырууну дагы бир чектесек, бир кыйла ошол электр энергияны экономдойт элек да. Күндүн энергиясын, шамал энергиясын, ошондой эле чакан гэстерди, ошону аларды колдонуу Кыргызстан үчүн бул келечектүү
долбоорлор деп эсептеймин. Себеби азыркы учурда өзүңүздөр жакшы билесиздер, дүйнө жүзүндө ошол кайра жаралуучу энергия булактарына өтө чоң көңүл бурулуп жатат. Адис катары айтсаңыз, Кыргызстандын электр энергиясынын келечектеги мүмкүнчүлүгү кандай? Ири ГЭСтерди курушубуз керек. Ошондой эле өзүңүздөр жакшы билесиздер, ошол Бишкектеги ошол экинчи жылуулук электр борборун курушубуз керек. Ошондой эле мына Кара Кече көмүр кенинде ошо жылуулук электр станциясын курсак, бул чоң долбоорлор. Эгерде булар ишке аша турган болсо, Кыргызстаныбыз ошол электр энергияны ошол башка өлкөлөргө экспорттоого жана ошондой эле өзүбүздүн ички керектелерибизди кеңири ошол камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түзөт да. Ошону менен эле бирге ошол биз ошол кайра жаралуучу энергия булактарына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Бул баягы дүйнө жүзүндөгү ушул акыркы мезгилдеги тенденция. Себеби өтө көп өлкөлөр ошол кайра жаралуучу булактарга ошол өтүп жатат. Күн энергиясын дагы колдонууга көбүрөөк көңүл бурсак деген оюм бар. Себеби азыркы учурда ошол күн батареялары бир кыйла арзандап калды. Мисалы үчүн ошол эле күн батареялары азыр Бишкекте жана мисалы үчүн Кара Суудагы биздин ошол базарларда да сатылып атат. Мисалы үчүн ошол бир айылдагы бир үй бүлөгө ошол бир 300 ваттык күн ошол электр станциясын ошол орнотсок, ошол мисалы үчүн алар ошол үйдөгү ошол жарыктандырууну, ошол телевизор жана башка мындай майда ошондой керектөөлөрдү толук камсыз кылат деген ойдомун да. Энергияны үнөмдөөчү лампалардын заманбап түрлөрү өндүрүлүп жатат. Ошондуктан мен ошол суранарым, ошол биздин жарандарыбыз ошол үйлөрүндө, ошондой эле мамлекеттик ишканаларда, жеке ишканаларда ошол энергия үнөмдөөчү лампаларды ошол өтсөк, биздин электр энергияны бир кыйла ошол экономдоого мүмкүнчүлүк берет эле да. Рахмат, атайын студиябызга келип, өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди, электр тармагындагы аракеттерди айтканыңыз үчүн. Аман болуңуз, чоң рахмат. Келе жаткан кыш ызгарлуу болору азыртан байкалууда. Аба ырайынын кескин өзгөргөнүнө байланыштуу өлкөнүн аймактарына кар жаады. Ош шаарында карды тазалоо 4 ишканага жүктөлгөн. Негизги унаа жолдоруна тынымсыз кум себилип тазаланган. Алгачкы карды тазалап жол кыймылын жөнгө салуу үчүн кызматкерлер түнкү саат 2-ден тартып ишти баштаган. Аны менен бирге шаардагы көп кабаттуу үйлөрдү жылуулук менен толук камсыздалышы күмөн жаратууда. Электр энергиясынын тартыштыгы жаралып турган шартта жашоочулар жылуулук берүүдөгү үзгүлтүктөргө нааразы. Кененирээк алдыдагы сюжетте. Шаардын жолдорунда муз тоңуп, тротуарларда тайгактык орун албаш үчүн милдеттеме жүктөлгөн 4 ишкана таң эртеден бери каланын аймагын толук тазалап жетишкен. Ош тазалык ишканасы шаардагы негизги көпүрөлөр жана көчөлөрүнүн 82 чакырымына жоопту. Тазалыктын кызматкерлери 5 тонна туз жана 2 тонна кум себип тайгактыкты жараткан кыска өйдөлүш жолдорду тазалаган. Кышка даярдыктын негизинде 4 мезгилге тең жарамдуу 4 техника тейлөө көрсөткөн. Ишкана таштандыларды өз мезгилинде чыгаруу жана жолдорду кардан арылтуу үчүн 10 атайын унааларды кезекке койгон. Кышка даярдыгыбыз бекем, техникаларыбыз даяр. Кече күнү бүгүн кече түнү кар жана жолдор эртең менен тагак болду. Бар жогун өз убактысында себип эритип калганын жетиштик. Албетте биздин Ош тазалык ишканасына шаарда 4 ишканага бөлүнгөн. Биздин ак буранын оң жак жагы бар жок ушул Ош тазалык ишканасына тейлейт. Атайын жумушчуларыбызга жылуу кийимдерди, андан сырткары мына жолдо
шүпүрүүчүлөрүбүзгө атайын жылуу кийимдер менен кышкы даярдык көрүп иштеп атышат. Калаада аба ырайынын өзгөрүшү жана сасык тумоонун курчушун эске алуу менен былтыркы жылга салыштырмалуу 20 күн алдын жылуулук берилген. Бирок шаардыктардын өз убагында жер төлөөдөгү суу түтүктөрүн текшерип, кошумча түтүктөрдү үзбөгөндүктөн жылуулук жетпей жатканын адистер айтууда. Электр энергиясын үнөмдөө үчүн жылуулук муниципалдык ишканасынын отказандары күнүнө таң эртеден жана кеч 1 сааттан чектелүүдө. Себеби калктын керектөөсү ошол мезгилдерде көбөйүп, электр линиясындагы жабдыктар күйүп кетишине алып келип жатканы кабарланган. Социалдык тармактардан жылуулук жетпей же ысыбай жаткан батирелердин кайрылуусу да көбөйгөн. Эх, ысыйт, жылып калар деп олтурабыз. Бирок өткөн жылдан айырмасы жок. Бекер эле төлөп жатам. Кошумча 2 жылыткыч саям, жаш бала бар. Вообще жылуулук жок. 15% келсе текшерип көрсүн. Кулатов 1651. МЖК 1 микрорайонда жакшы ысыбай, үйдө баарыбыз ооруп жатабыз. Гастелла 1Б үйүндөгү квартиралардагы ысыбайт, турбалардагы муздак, кыйынчылык болууда. Бизде ысыбай жатат, өчүрүп коюп атабы билбейм. Батареялар муздак боюнча. Жылуулук жеткен көпчүлүк үйлөргө, бирок азыр өчүрүп коюп атышат. Мисалы, мен Черемушка кичи районунда жашайм. Кечинде жумуштан кийин үйгө барсам, батареялар муздак. Эшикте кар жаап жатат, үйдүн ичи суук, үйдө жаш балам бар. Анан түнү бир маалда кайра беришти. Утуру өчүрүп эле атышат. Акчасына келгенде 1 ай толугу менен үзгүлтүксүз жылуулук бергендей акчасын сурашат. Абдыкадырова көчөсүндө күндүз өчүрүп коюп жатат. Ушундай суукта эмне себептен билбейбиз. Салиева 22 дом 2 жылдан бери ысыбайт. Тесттен көңүл бурулбайт. Бир нече жолу кайрылдык, жооп жок. Гоголя 8 үйүндө дагы жакшы жылган жок. Шевченко 25 үйүндө кичинекей балдары менен үшүп жатат. Жылуулук жетпей атат деген бул сөз мен макул эмесмин. Шаарда жылуулук менен керектөөчүлөрдүн негизинен ТЭЦ менен жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасы экөө камсыздайт. Бүгүнкү күндө штаттык режимде иштеп атат 2 ишкана тең. Ошол сырткы температурага жараша нормадагы жылуулукту берип атышат. Өздөрү убагында үйлөрүнүн ичиндеги батареяларын тазалабай, оңдобой койгондордун квартиранын ичинде проблемалар болуп атат. Эми аны биз былтырдан бери эле дайым эскертүүлөрдү берип, кийинки жылуулук сезон башталганга чейин оңдогула деген эскертүүлөрдү бир нече жолу бергенбиз, түшүндүрүштөрүн жүргүзгөнбүз. Баары кылбастан ушундай проблемалар болуп атат да, ошону туура түшүнүү менен кабыл алыш керек. Пока өзүнүн үйдүн ичиндеги ички системаларын нормага келтирмейинче ошондой көйгөйлөр боло бермекчи да. Шаардыктарды 2 ишкана жылуулук менен камсыздайт. Негизги көп кубаттуу үйлөр ош жылуулук электр борборуна туташтырылган. Ал эми жылуулук муниципалдык ишканасында бүгүнкү күндө 89 отказан жылуулук чыгарууда. Анын ичинен 12 отказан электр энергиясына туташтырылгандыктан күнүнө 1 сааттан өчүрүлүп жатканын мекеменин башчысы билдирди. Ишкана 308 көп кубаттуу үй, 245 жеке менчиктеги турак жайдагы 14200 абонентке жылуулук жеткирет. Айрым батирлерге жылуулук жетпей жатканы суу түтүктөрүндөгү мүчүлүштүктөн экенин кошумчалады. Керектөөчүлөрдүн жылуулук ишканасына 25 миллион сомго жакын дебитордук карызы бар. Болбосо 100% иштиктөө уланып атат. Бүгүнкү күндө свет өчүлөр деле болбой атат. Андан сырткары эми негизинен эле электр энергиясын эле берсе, бизде үзгүлтүккө учурабайт. Себеби биздики баары электр энергияга көз каранды. Себеби ошол эле көмүр менен жагып аткан отказгандарыбыз дагы ошол эле насос, вентилятор бүт баары электр энергиясына керектелет. Жылуулук бекер экенин элдергечи. Мисалы үчүн ошону 100 сом жылуулук турган болсо, жалпак тил менен айтып берейин, ошонун 20 сомун гана калк төлөп, 80 сомун мамлекет төлөп берип аткан түшүндүрүп атабыз да. Ошон себеби бүгүнкү күндө чынында эле ошондой да. Ушул нерсени эгер сапаттуу алар пайдаланышса, анда баары жакшы болмок да. Электр энергиясындагы тартыштыктан улам жылуулук берүүчү борборлорго калкты туруктуу камсыздоо талабы коюлуп келүүдө. Өлкө аймагында 24 ноябрга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөөрү кабарланган. Бишкек-Ош эл аралык маанидеги автожолунун 661 чакырымында 3 автоунаанын кагылышуусунда болгон жол кырсыгынан 8 жаран каза тапты. Ооруканага жалпысынан 22 бейтап келип түшкөн. Арасында жаш балдар да бар. Алдын ала маалыматтарга караганда Өзгөн шаарынан Ошту көздөй жүргүнчүлөрдү ташып келе жаткан спринтер автоунасы карама-каршы тилкеге бет маңдай чыгып, КАМАЗды сүзүп алган. Кырсыкта жабыркагандардын абалы туурасында Исхак Туратбековдун материалында. 16 ноябрь күнү Бишкек-Ош автожолунун 661 чакырымында 3 автоунаанын кагылышуусунда ири жол кырсыгы катталган. Үрөй учурган жол кырсыгынан ооруканага 22 адам жеткирилип, каза тапкандардын саны 8ге жетти.
Бул жерде буга чейин жол сызыктары такталбай, карама-каршы тилкеге чыгууга тыюу салган белгилер жоктугунан улам жол кырсыктары катталып келген. 8 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгынан Ош облустук ооруканасына кече саат 11:30 чамасында 22 бейтап келип түшкөн. Бейтаптардын арасында оор жүк ташуучу унаанын айдоочусунун жанында бара жаткан Азизбек Жапар уулу да бар болчу. Азизбек мырза Оштон өзгөндү көздөй жол тарткан. Телефонго алаксып окуянын кандай болгонун билбегендигин айтты. Жалгыз гана маңдайдан келе жаткан спринтер унасын көргөндүгүн гана билдирди. Жол кырсыгынан Азизбек мырзанын буту сынып, оор абалда ооруканага түшкөн. Учурда абалы канааттандырарлык. Биз Оштон баратканбыз, өзгөнгө барат. Тыны билесиң, тыдан бурул гаишниктер токтон ал жерде. Токтой эмилеп жылып баратканбыз. Мен телефон чукулап бараткам. Алаксып кетип көзүм мында карасам, алдымда бир спринтер келип калыптыр. Андан кийин тарс деди. Башка эч нерсе билбедим. Кийин көзүм ачсам, ошо машинанын ичинде жаттым, бутум сынып экен. Кыйкырдым жардамга деп. Ошо жердеги адамдар алып чыкты. Мен аларды вообще байкабадым, телефон чукулап баратканда. Встречный деле бир машина келди. Тарс деди. Мен каякта кетатканын эле билген жокмун, эсли честно. Ооруканага түшкөн бейтаптардын көпчүлүгү колу буту сынып, башынан жана ички органдарынан жарат алган. Алардын 7 окуя болгон жерде каза тапса, кечинде оор абалда түшкөн жарандардын дагы бири көз жумган. Бейтаптардын арасында 3 жаш бала болгон. 4 айлык баланын ден соолугу жакшы, эч кандай жаракат алган эмес. Ал эми экөөнүн акыбалы оор облустук балдар клиникасына которулган. Учурда Ош облустук ооруканасында 8 бейтап жатат. Алардын 6-сы реанимация бөлүмүндө. Экөөнүн абалы өтө оор деп белгилейт дарыгерлер. Жалпысынан биздин областык ооруканага 22 бейтап кайрылды, то есть келип келди. Анын ичинен келгенде эле 7 бейтап туруп болуп келгенде каза болуп келген. Тилекке каршы кечки саат 9:00 бир бейтабыбыз каза болду. Бирок бул состояние крайне тяжелое эле да. Травма несовместимой с жизнедеятельностью деген бери. Азыркы учурда ошо 6 бейтаптын арасынан 2 бейтап катуу оор акыбалда, а калган 4 бейтап состояниялары жакшы. Тяжелый, бирок стабильный дегенчи. Алдын ала маалыматтарга караганда, Өзгөн шаарынан Ошту көздөй жүргүнчүлөрдү ташып келе жаткан спринтер автоунасы карама-каршы тилкеге бет маңдай чыгып, КАМАЗды сүзүп алган. Ал эми Nexia унасы оор жүк ташуучу КАМАЗдын артынан барып сүзгөн. Учурда 3 айдоочу тең ооруканада, абалы орто. Буга чейин Кара Суу районунун Шарк айылы менен Мад айылынын чектешкен жеринде Бишкек-Ош автоунаа жолунун 630-660 чакырымдарында жол сызыктары такталбай, карама-каршы тилкеге чыгууга тыюу салынган белгилер болгон эмес. Мындан улам жол кырсыктары да тез-тез катталып келген. Автожол эл аралык маалинде болгондуктан, ушул жылдын август айында жолдордогу чиймелерди, белгилерди коюу боюнча атайын билдирүү жиберилген. Алардын аткарылышы боюнча маалымат жок. Ош шаарына бара жаткан Мерседес Бенз спринтер эл ташыган автоунаанын айдоочусу карама-каршы тилкеге чыгып, ошол жол унаа кырсыгын жасаган. Биздин Кара Суу районундук ички иштер бөлүмүнүн ушул жол кыймыл коопсуздук камсыздоо бөлүнчөсү тарабынан Бишкек-Ош автожолунун бул эл аралык маанидеги автожол 634 чакырымынан 660 чакырымына чейин 956 жол төлөө ишканасына карайт экен. Бул боюнча биздин кызматкерлер ушул жылдын 30 августунда ошол 634 чакырымынан 660 чакырымына чейин ушул жанагы жолдорго жол белгилерин орнотуу боюнча, анан жол чиймелерин чийүү боюнча атай предписание көрсөтмөлөрдү берген. Ал эми алардын аткарылышы боюнча алар өздөрүнөн сурап алсаңыздар болот. Ош облусунда өткөн жылга салыштырмалуу жол кырсыктары 32%га өскөн. Ал эми жол кырсыгынан улам жарат алгандардын саны 57%дык көрсөткүч менен алдыда келе жатат. Жол кырсыктары айдоочулардын эрежени одону түрдө бузуп, белгиленген ылдамдыктан ашыра айдагандыгынан жана карама-каршы тилкеге чыккандыгынан улам келип чыгууда дейт МАИ кызматкерлери. Үрөө учурган автокырсыктар эрежени одону бузган айдоочуларга сабак болушу зарыл.
Бишкек Нарын Торғар трассасынын 30-чу чакырымында катталган жол кырсыгынан түндүк электр ишканасынын автоунаасындагы 3 адам каза болгон. Түндүк электр ишканасынын автоунаасындагы 3 адам каза болгон. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Кырсыктан түндүк электр ишканасынын автоунаасынын айдоочусу жана 2 кызматкер көз жумган. Мындан тышкары 2 автоунаадагы 4 жүргүнчү жабыркап Кант шаарындагы ооруканага жеткирилген. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча Toyota Ipsum автоунаасынын 41 жаштагы айдоочусу чыгыштан батыш тарапты көздөй бара жатып, автоунаны башкара албай каршы тилкеге чыгып кеткен. Жыйынтыгында УАЗ үлгүсүндөгү автоунаны сүзүп, машина аласалап күйүп кеткен. Добушу сатылган элдин келечеги бүдөмөк. Шайлоонун таза жана айкын өтүүсү коомчулуктан көз каранды болуп турган мезгилде серепчилер. Үгүт иштери башталгандан тарта түрдүү маалыматтар тарап, айрым партиялар акча сунуштаса, кээ бирлеринин калк муктаждыгына жараша жумуш аткарышы адатка айланып келген. Өнөктүктүн калыс өтүшү үчүн милиция кызматкерлери жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, добушун акчага баалаган шайлоочулар дагы жоопкерчиликке тартылаарын эскертет. Ноокат районунда тартип сакчылар жарандарга шайлоонун жаңы мыйзамдары менен тааныштырды. Өлкөнүн өнүгүүсү жана жаркын келечеги үчүн ар бир жаран өзүндөгү жоопкерчиликти сезүүсү маанилүү. Кененирээк алдыдагы тасмада. Өлкөнүн эгемендигиндеги ар бир шайлоодо эң негизги көйгөй болуп туруктуулукту бузууга жол берген добуш сатуу фактысы токтобой келүүдө. Бул иреттагы добуш сатуу жана сатып алуулар боюнча социалдык тармактарда түрдүү тасмалар, билдирүүлөр жарыяланууда. Жаңы мыйзамдын негизинде тартип сакчылар калктын калың катмарына эскертүү баракчаларын таркатып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү баштады. Бүгүн 162 миңден ашуун шайлоочусу бар Ноокат районунда милиция кызматкерлери добуш сатуудагы жоопкерчиликти элге кенен тааныштырды. Биздин кызматкерлер тарабынан даже мына телевидение бир нече жолу эскертти. Ошондой эле сиздердин биздин суранычыбыз ошо өз мыйзамдуулукту сактоону, ошондой эле добуш сатпоону жана башка ошол көрүнүштөргө жол берүү максатында биздин кызматкерлер арасында жаран арасында түшүндүрүү иштери бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Ошондой эле бүгүнкү күнгө чейин ушу именно шайлоо өнөктүгү башталгандан бери биздин район иштер бөлүмүнө жалпы 12 материал биздин РПА катталып, иликтөө иштери азыр ошондой эле ошол көрүнүштөрдүн алдын алуу жана болтуруу максатында иш-чаралар бүгүнкү күндө биздин кызматкерлер тарабынан улантылууда. Райондо үгүт өнөктүгү мезгилинде мыйзам бузган 12 кайрылуу катталган. Анын ичинен 5 даттануу орчундуу эреже бузуу катары тастыкталып, сотко чейинки өндүрүштүн үстүндө. 3 арыз укук коргоо органдарынан борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүлгөн. Аймакта 2 округ түзүлүп, атаандаштык күч алып турган учур. Даттанууларда талапкерлердин тарапташтары жектешип, бири-биринин жарнамалык сүрөттөрү айрылган учурлары да бар. Ноокат району боюнча 109 шайлоо тилкеси түзүлүп, бүгүнкү күндө 162 миң шайлоочунун тизмеси толук такталган. Шайлоо башталгандан бери негизинен мына Ноокат шайлоо округунан, анан Көкжар шайлоо округунан арыздаттануулар түшүп атат. Азыр Ноокат шайлоо округуна 9 арыздаттануулар түштү. Округдук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү аркылуу элдерге түшүндүрүү иштерин айтып жүргүзүп атабыз. Азыр ушул кече 11 ноябрга чейин участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн окутуу иштери жүргүзүлдү. Ал жерде да айтылды, элдерге түшүндүрүү иштерине айтып жеткирип түшүндүрүп атабыз. Эми участкалык шайлоо комиссияга кайрылган шайлоочуларга түшүндүрүп жана мониторлор коюлган, планшеттер бар, ошол жерден баягы роликтер постоянно иштеп турат. Жаңы иштелип чыккан беренелерге таянсак, добушун саткан шайлоочуга 1000 сом өлчөмүндө айыппул салынат. Ал эми добуштарды сатып алуу фактысы боюнча кармалган жаран 180 миңден 200 миң сомго чейин айыпка жыгылат. Ушундай эле фактылар боюнча мыйзам бузуу аракетине талапкер же партиянын өкүлү аныкталса, 220 миңден 260 миң сомго чейин айып чегерилет. Жазанын орчундусу 2,5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Мыйзамсыз көрүнүш үчүн коомчулукта эркинен ажыраткан учурлар азырынча катталган эмес. Облус аймагында 43 даттануу келип түшүп, 5 кылмыш курамына кирсе, 1 материал соттук кароого жиберилген. Мыйзам бузууга жол бербөө үчүн 19 мобилдүү топ күнү-түнү маалыматтарды иликтөөдө. Арыздардын келип түшкөн көпчүлүгү бул добуштарды сатып алууга байланыштуу, анан кийин административ ресурсту канааттык менен пайдалануу боюнча жүрүп жатат жалпысынан.
негизинен көпчүлүк маалыматтар бул социалдык тармактардан түшүп аткан маалыматтарда 16 мобилдүү топ иштеп жатат азыркы кезде ошол арыздаттуулар менен. Андан сырткары ошол ар бир социалдык тармактарда массалык маалымат каражаттарында жарыяланган ар бир маалыматты жөн калтырбай тез арада чара көрүп, ошолор боюнча да текшериштер жүрүп жатат. Жана ошондой эле жарандар тарабынан түшкөн ар бир арыздагы ошол убагында ошо тез арада кароо боюнча дагы ошол иштерди менен азыр алектенип жатабыз. Таза шайлоо жана татыктуу талапкердин тандалышы элдин шайлоого болгон мамилесине жараша экендиги байкалууда. Эгер эл өзеңсеген өзгөрүү болушун көздөсө, 5 жылда бир келген мүмкүнчүлүктү болор болбос акчага алмаштырбаш керек деп эсептейт саясатталдоочулар. Добушу акчага бааланган элдин тагдыры кандай экенин мезгил өткөн сайын коомчулук түшүнүүдө. Таза шайлоо мамлекеттен же саясий партиялардан эмес, ар бир жарандан көз каранды. Учурда шайлоо өнөктүгү кызуу жүргөндүгүнө байланыштуу ар бир партиянын жана талапкердин ишмердүүлүгү мамлекеттик органдардын көзөмөлүндө. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына 21 партия расмий ат салышууда. Үгүт иштери 26 ноябрда жыйынтыкталат. Шайлоо боюнча суроо бар, түшүнбөгөн нерсеңер болсо сурай бер. Парламенттик шайлоо өнөктүгү башталгандан бери 158 мыйзам бузуу катталды. Анын ичинен 28 кылмыш шайлоочуларды сатып алуу, жеке турмуштун кол тийбестигин бузуу, өмүргө жана ден соолукка коркунучтуу зомбулук көрсөтөм деп коркутуу бейбаштык боюнча катталган. Ал эми административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу, башка бирөөнүн мүлкүн жок кылуу боюнча 37 жорук аныкталган. Мындан тышкары электрондук маалымат журналына 93 ар кандай билдирүүлөр келип түшкөн. Учурда 8 факты боюнча материалдар сотко чейинки өндүрүш иштерине каралууда. Ал эми 17 факты боюнча материалдар аймактык шайлоо комиссияларына изилдөө үчүн жиберилген. Ошондой эле 12 материал учурда каралууда. Ички иштер министрлиги шайлоо мыйзамдарын бузгандарга карата кылмыш жоопкерчилиги каралаарын эскертет. Көрсөтүүбүздү кубанычтуу кабар менен улантабыз. Борбор каладагы Улуттук тарых музейи реконструкциядан жана 3 жылга созулган каржылык катачылыктан кийин салтанаттуу ачылды. Тарых музейи 2016 жылдын 25 майында оңдоп түзөө иштерине жабылган. Кийинчерээк социалдык тармактарда экспозициянын сметасы жарыяланып, анда жыгач аттар үчүн 14 000 евродон жана гардероб үчүн эмерекке 142 000 евро төлөнгөнү айтылган. Буга байланыштуу 2018 жылдын майында Жогорку кеңештин депутаттары музейде көчмө жыйын өткөргөн. Кылмыш да козголгон. Экспонаттар жана чыгымдар туурасында кийинки материалда. Бишкектеги Улуттук тарыхый музейи оңдоп түзөө иштеринен кийин салтанаттуу ачылды. Ага бийлик өкүлдөрү, шаардыктар келип катышты. Улуттук тарыхый музейинин директорунун милдетин аткаруучу Гүлбара Абдыкалыкова мурун музейде маданий мурастарды сактоого шарт түзүлбөй келгенин айтат. Эми музей жаңылангандан кийин тарыхый мурастарды сактоого ылайык шарттар түзүлдү. Ар бир буюмга жараша абанын температурасы өзгөрүлүп турат. Музейде 100 000ге жакын тарыхый мурастар бар. Экспонаттарды ошо талапка ылайык сактоого жакшы шарттар түзүлдү. Бул эми баягы биздин буюмдарды сактоо боюнча айтып өттүм. Ошондой эле буга чейин өзүңүздөр билесиздер, бул музейдин имараты буга чейин ошо Ленин музейинин имараты болгон. Анан биз эгемендүүлүктү алгандан кийин ошол имаратты көз карансыз Кыргызстандын тарыхы кылып кайра жасап, бирок ошол эле имаратты колдонуп келгенбиз. Тарыхый музей 2016 жылдын 25 майында оңдоп түзөө иштерине жабылган. Оңдоо иштерине мамлекеттик бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Мындан тышкары Түрк кызматташтык жана координация агенттиги тарабынан имараттын сыртын жасалгылоого 15 миллион доллар каралган. Улуттук музей Борбор Азиядагы эң ири музейлердин бири. Бул музей мындан ары улуттук идеологиянын борборлорунун бири болуп калыш керек. Жаңы муунга биздин өтмүшүбүздү, тарыхыбызды эмне күтүп тургандыгын, кандай сабак алабыз, мына ушунун баарын жеткире турган бир илимий, маданий чордон болот деп ишенем. Музей жаңы жабдыктар менен камсыздалып, мультимедиа менен коштолот. Жаңы медиа станциялар орнотулуп, туруктуу көзөмөлгө кое албаган буюмдар ар жерден көрсөтүлөт. Бул жайда Кыргызстандын аймагындагы таш доорунан баштап бүгүнкү күнгө чейинки тарыхты көрсөтүп берет. Анын тарыхы көп жылдарды өзүнө камтыйт. Музей илими Кыргызстанда 1925 жылы башталган, негизделген. 27 жылы биринчи жолу экспозиция уюштурулган. 1933 жылы Чөлкөмдү таануу музейи деп Улуттук илимдер академиясына берилген. 1954 жылы
мамлекеттик тарых музейи деп негизделип 2018 жылы улуттук деген статус берилип бүгүнкүгө чейин ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат. 20 ноябрдан 30 ноябрга чейин саат 10:00-дон 18:00-га чейин бардык жарандар музейге акысыз кире алышат. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен жарандарга бет кап кийүүсү жана санитардык нормаларды сактоо талап кылынат. Кирүү алдында жарандар музейге кирүү тартиби жана экскурсия талаптары менен тааныша алышат. 15 ноябрь дүйшөмбү бул күнү президент Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы ЖПК жанындагы конуштун жашоочулары менен жолукту. ТЦКнин айланасындагы тилкелер трансформацияланып, жаңы конуштагы турак жайлардын өздүк документи чечилди. Жарандар 16 жылдан бери ар кайсы органдарга кайрылып, бирок маселе каралган эмес. Ош шаарына Американын фарм компаниясынын Pfizer вакцинасынан 3,5 миң дозасы келип, бул күнү 200дөн ашуун адам эмделген. Буга чейин жарандар вакцинанын 3 түрүн алып жаткан. Бишкек шаарында 6 жаштан 14 жашка чейинки кыздар жана эркектер арасында шахмат боюнча президенттин кубогу үчүн мелдеш жыйынтыкталды. Жалпы жолуна Кыргызстандын бардык аймагынан 350 катышуучу күч сынашкан. 16 ноябрь шейшемби. Бул күнү Борбор калаада президентке караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңештин алгачкы отуруму болуп өттү. Жыйында коррупцияга каршы мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун негизги принциптери, мамилелери жана чаралары талкууланды. Ош шаарында дыйкандарды сууга сууну пайдалануу тартибине өзгөртүү киргизилип, тарифин көтөрүү боюнча маселе талкууланды. Республикалык темилгилүү топ өлкөнүн ички чарбалык ирригациялык тутумдарды башкаруу маселеси боюнча мыйзамды өзгөртүп, жогорку кеңештин 3-чү кароосунан өткөрүлгөн. Учурда президенттин кол коюусунда. Бул күнү Ош шаарында жана Ош облусунда ВИЧ-спидке чалдыккандардын саны өскөнү маалымдалды. Өткөн жылдын 10 айына салыштырмалуу Ош облусунда 30 учур катталса, быйыл 52ге жеткен. Ал эми шаар ичинде 35 учур, быйыл 39га жеткен. Дарыгерлер жынстык катнаш аркылуу жуккандар басымдуу бөлүк экендигин айтат. 17 ноябрь шаршемби. Мегаком боюнча иштерге чекит коюлду. Кыргызстан эл аралык арбитраждан утуп чыкты. Бул күнү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Pebble Business Limited офшордук компаниясынын Мегаком ишине байланыштуу 300 миллион АКШ долларына доо арызы боюнча Лондон шаарындагы арбитраждык сотто Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон Юстиция министрлигине караштуу сот өкүлчүлүгү борборунун кызматкерлерин, ошондой эле эл аралык юридикалык компаниянын өкүлдөрүн кабыл алып, ыраазычылык билдирди. Өлкө аймагында шайлоо алдындагы коомдук тартиптин сакталышы үчүн Арсенал операциясы өттү. Арсенал операциясында Ноокат районунда каттоодо турган 423 мергенчинин 505 куралы убактылуу чогултулуп алынды. Бул күнү Ош облусундагы аймактарда көмүрдүн баасын турукташкандыгын облустагы президенттин өкүлү Зиядин Жамалдинов журналисттерге берген маалымат жыйынында айтты. Анда көмүрдүн баасы социалдык кампаларга келип жаткан жол жоболорун кошумчалап 5 сомго түшкөндүгүн билдирди. Арзан көмүр сатылуучу 30 социалдык база ачылган. 18 ноябрь бейшемби. Митингдер кырдаалды турукташтырууга жана жакшыртууга жардам бербейт. Өлкө башчысы Садыр Жапаров администрациянын алдында чогулган жер ынтымак конушунун тургундары менен жолукту. Кыргызстан Бахрейн менен эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктар. Бул күнү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Риат Групп компаниясынын президенти Шейх Дея бинт Ибрагим Аль-Халифа жетектеген Бахрейн карулчулугунун делегациясын кабыл алды. Бейшембиде Борбор калаада Баткен облусунун өнүктүрүү программасы боюнча жыйын өттү. Анда жыл сайын Баткен облусунун өнүктүрүү программасында социалдык экономикалык мүнөздөгү түрдүү долбоорлорду ишке ашырууга 500 миллион сомдон кем эмес каражат бөлүнөрү белгиленди. Шайлоого карата коомдук тартиптин көзөмөлдөнүшү күчөтүлөт. Ош шаарында шайлоо өткөрүү штабынын координациялык кеңешмеси болду.
19 ноябрь жума. Бул күнү Ереван шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны аяктады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ереван шаарына Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн жумушчу сапары менен барган болчу. Президент Садыр Жапаров Татарстандын президенти Рустам Миниханов менен жолугушту. Башчылар эки тарапты кызыктырган бардык тармактардагы кыргыз-татар кызматташтыгын артыруу маселелерин талкуулашты. Ош шаарында эркин күрөш боюнча эл аралык мелдеш өттү. Турнирге Өзбекстан, Орусия жана өлкөнүн 7 дубанынан келген 400дөн ашуун спортчу күч сынашты. Бул аптадагы окуялардын урунттуу топтомун Абдумалик Базарбаев тааныштырдым. Кесиптештер менен бирге даярдаган маалыматтык материалдарды Ош ТВ телеканалынын социалдык баракчаларынан жана YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Жараткан элибизге тынчтык, мамлекетибизге өнүгүү берсин.